Рамазан айынын құттуу кечи кармаган орозоңуздары кабыл болсун. Эфир толкунда күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Лейлектеги кичи ГЭСтин курулушуна каражат бөлүндү. Эми Баткендин электр энергияга болгон керектөөсү 3,5% канааттандырылат. Акы төлөп унаалардын айнектерин караңгылатса болот. Өлкө башчысы кол койгон мыйзам казнаны толтуруу аракетин көздөйт. 1-июндан тартып 7 категориядагы жөлөк пулдардын түрлөрүн жогорулатуу сунушталды. Анда 410 сомдон 3000 сомго чейин көтөрүлөөрү күтүлөт. Озгур айылынын тургундары айткан мыйзамсыз алынган жер. Аты аталган Батырбек Досуев 1 гектар жер менен ФАПты мыйзамдуу документтер менен сатып алгандыгын белгиледи. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Мамлекеттик коопсуздук кызматы жана Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлерин баңгизат сатуу жана колдонуу фактысы боюнча кармады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүүнү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкча иликтөө иш-чараларынын натыйжасында баңгизаттарды таратуу жана сатуу фактысы боюнча Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери, прапорщик жана эфрейторлор кармалды. Коргоо министрлигинин жогорудагы аскер кызматкерлери бир нече убакыттан бери жарандарга Бишкек шаарынын аймагында гашиш баңгизатын сатуу боюнча системалуу канал уюштуруп алышкандыгы аныкталган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Озгур айылынын тургуну Батырбек Досуев айылдаштарынын айтканын четке кагып, жайыт жериндеги 1 гектар үлүшкө түшүндүрмө берди. Батырбек мырзанын айтымында 2018 жылдын 15 октябрында Төлөйкөн айыл өкмөтү 1 гектар дөңсө аймакты жашылдандыруу боюнча аукцион уюштуруп, анын негизинде жерди 186.603 сомго саткан. Жайыт жериндеги аймакты мыйзамдуу алгандыгын тастыктаган документтерин көрсөттү. Дөбөдөгү жердин өзүнө таандык мамлекеттик акт бар экендигин кошумчалап, бүгүнкү күндө бак тигүү үчүн курулуш иштерин башталганын айтты. Эске сала кетсек, Озгур айылынын тургундары жайыт жерлер мыйзамсыз сатылып кеткендигин айтып чыккан болчу. Анда Батырбек Досуевдин аты аталган, ал өзүнө таандык жерлердин мыйзам жолу менен сатып алганын ырастады. Мындан тышкары ФАПтын ордунда көп жыл мурда өз эрежеси менен сатып алганын билдирди. Менкинен көрдүңүздөр мыйзамдуулугун, мен көсаттымар сатып алганмын. Анан экинчиден ФАП тууралуу. ФАП тууралуу мен агам ошо жерде айыл башы болуп иштеген. Анан агам өтүп кетти. Өткөндөн кийин ошол жерде айыл башы Ташкан Камбар деген бар эле. Айыл өкмөт Мамет Токторбаев Мамет деген бар эле. Ушул кишинин кызматын сыйлайлар ушул ФАПты сатабыз деп, ФАПты ошо жеңеме саткан. 40 000 сомго саткан, 2 үй төлөгөн, омол акча пул күчтүү эле. Билбейм, ушу ютубтарда жүрүп, башкарда чыгарып турдум, бул жоопкерчилиги бар. Туурубу? Менен мыйзамсыз болсо мен мынтип келбейт элем мен. Мыйзамдуу косактарым бар, көзүктөрүм бар, ал сатты келишим бар, айыл өкмөттөр. Ушул жерди өзү бак кылам мен. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал мыйзамдын мамлекеттик сатып алууларда жол жоболорду жөнөкөйлөтүүгө жана коррупцияны минималдаштырууга багытталганы айтылды. Мыйзамдын максаты ресурстарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу жолу менен максималдуу пайдага жетүү, туруктуу өнүктүрүү жолу менен улуттун бакубаттыгын жогорулатуу экендиги айтылган. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 6 апрелинде кабыл алынган. Коомчулукта кызуу талкууга түшкөн автоунаалардын терезесин караңгылатууга уруксат берүү мыйзамы кабыл алынды. Экономикалык каачылык каптап турган кезде казынага түшчү каражаттын булактарын ишке ашыруу негизги жол экенин серепчилер айтат. Экономика министрлиги демилгелеген бул мыйзамда жок дегенде эле жыл сайын 20 000 айдоочу унаасынын терезесин караңгылатат деген божомолун билдирген. Айрым айдоочулар жол кыймылында кооптуулук жаралышын айтышууда. Тасманы кабарчыбыз улантат. Мындан ары мен автоунамдын терезесин караңгылатып жүрүүгө толук мүмкүн. Автоунамдын алдыңкы каптал терезесин караңгылатуунун 1 жылдык акысы 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин барат. Бул мыйзам долбоорун экономика министри сунуштап, өлкө башчысы кол койду. Мыйзам долбоорун кабыл алуунун негизги максаты кылмыштуулукту азайтуу менен казынага түшчү каражаттын көлөмүн көтөрүү экени көрсөтүлгөн.
Автоунаалардагы бул демилге өлкөдө өткөн жылдан бери эле көтөрүлүп, жогорку кеңештин депутаттары дагы колдоого алган. Долбоордун демилгечиси болгон экономика жана коммерция министрлиги айнекти караңгылатууга тыюу салган эреже иштебей, рейд учурунда андай машиналар көп кармалып жатканын түшүндүргөн. Министрлик жактырылган мыйзам долбоору иштебей турган учурда дагы коррупциялык факторлорду пайда кылып жаткандыгын билдирген. Статистикалык маалыматтарга ылайык, жол кырсыгынын негизги себеби автоунаалардын маңдайкы же алдыңкы эшиктеринин айнектерин караңгылатып алгандан болбойт. Өлкө аймагындагы соңку рейдтер транспорт каражаттарынын айнектерин көңүртөтүп алгандар көп болуп жатканын көрсөттү. Бул жагдай тыюу салынган эрежелер иштебейт дегенди билдирет. Андан тышкары мындай жагдайлар коррупциялык факторлорду пайда кылышы мүмкүн. Бул эреже коңшу Өзбекстанда киргизилип, алдыңкы каптал айнектерди караңгылатуу 1200 АКШ долларынын айланасында болсо, Тажикстанда 500 АКШ доллар өлчөмүндө төлөнөт. Экономист Мирлан Убайдуллаев казнаны колдоодогу бул ыкма жөнөкөй гана бир булак экенин айтат. Айдоочулардын көпчүлүгү эле каражат коротуп, караңгылата бербей турганын билдирди. Андыктан бул мыйзам бардыгы эле айдоочуларга милдеттендирилген эмес. Коопсуздук жагынан караганда криминалдык аракеттер кылмыш күчөйт дегенге эч кандай негиз жок экендигине токтолду. Бул нормалдуу эле саясат, борборлоштуруу саясаты болуп, бүт акча каражаттары түшө турган финансылык булактарды борборлоштуруп көзөмөлгө алуу саясаты да. Бул эми мындай өнүккөн же өнүгөмүн деп жаткан экономикалык жактан алдыга жылам деген мамлекеттердин арасындагы нормалдуу эле саясат. Себеби ар бир финансылык булак мамлекеттин ичинде кайсыл тармакта болбосун, ал сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан көзөмөлгө алыныш керек. Караңгылатууда жол кырсыгы көбөйүшү мүмкүн дешет айдоочулар. Эгерде аталган 50 000 суммада коюлган болсо, массалык караңгылатуу орун алып, кырсыктын көбөйүшүн шартташы мүмкүн. Ар бир адамга өзүнө го дейм, бул өзү негизи коопсуздук жагынан кичине суроо болушу мүмкүн да. Мисалы караңгылатып алсаң, мисалы жанагы коопсуздук курду такканда да көрүнбөй калабы дейм да. Бул дагы уже коопсуздук алып келет да. Ар бир адамдын өзүнүн жанагындай өзүнүн ою мүшөт берет. Мындан көрө айнелерди караңгылатмастан жүргөн жакшы болот. Бул менимче айдоочуга толук тоскоолдук кылышы мүмкүн. Андыктан эрежени киргизгенге жараша төлөмүн арзан койбостон 100 000ден 150 000ге чейин көтөрүү керек деп ойлойм. Ашыда башка томонлама. Ал эми караңгылатууда пленканын да эрежеси бар. Ден соолукка зыян келтирбей, жол кыймылындагы кооптулукту жаратпаш үчүн адистер пленканын 15-тен 30%га чейинки калындыгын сунушташат. Переднийлерге 15-20% өзү жетет. Уже 50, 75, 100%дар бар, уже адам өзү кыйланат. Күн төскөн 15-25% өзү жетет. Ата 50-75 койсок болот. Keçinde уже кыйланып, уже адам өзгө кыйынчылык туудурат. 50% уже 50% жогору жаңыр жакканда уже бакой мына көрсөтпөй коет. 25-15% көрсөтө берет. Уже адамга зыяны ham жок унчалык. Азыр Кыргызстанда автоунаалардын маңдайкы жана алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга тыюу салынып, эрежени бузгандар 5500 сом айыпка жыгылат. Уруксат жок экенине карабай, айнектерин караңгылатып алгандар четтен чыгарын жарандык активист Дастан Мырзалиев айтат. Бул тажрыйба биринчи жолу болуп жаткандыктан коомчулуктун кабыл алынышына жараша экендигин белгиледи. Кыргызстан тарыхында бул сыяктуу мыйзам боло элек да, биздин практикабыздан бир өткөрүшүбүз керек. Бул түздөн түз элдин аң сезими буга керек болот. Бул мыйзамды мисалы үчүн аң сезим түшүнүк дагы мындай канчалык деңгээлде экенин текшерип алсак болот да. Мисалы үчүн тонировканы караңгылатуу, машинаны караңгылатуу. Бул жаштарга мисалы үчүн мындай бир рисовка алып келип калышы мүмкүн. А бирөөгө ден соолугуна байланыштуу күндөн жанагы коргонуу максатында колдонушу мүмкүн. Бирок мындай учурлар коргонуу маселесинде ден соолугуна аз учур да, өтө эле аз учур. Өкмөт бул мыйзамдын арты менен казнага жылына 500 миллион сом түшөрүн болжолдоп жатышат. Бирок бул эреже такси кызматындагыларга, жүк ташуучу унааларга тийишелүү эмес. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын билдиришинче, өлкөдө өткөн жылы эле алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуларга карата жалпысынан 2,5 миңдей протокол түзүлгөн. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ички иштер министрине өлкөдөгү унааларга милдеттүү түрдө видео регистраторлор менен камсыз болсун деген мыйзамды даярдоону тапшырды. Кыргызстанда болжол менен 1,5 миллиондой автотранспорт бар. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аймактарды кыдырып, эл менен болгон жолугушуулары Чоңалай району менен жыйынтыкталды.
Мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык Алай жана Чоңалай элдери менен болгон жолугушууда жергиликтүүлөр тоолуу аймакта медициналык кызмат көрсөтүү төмөн экендигин билдиришти. Ошондой эле арызындатылган насиялар боюнча маалымат жетпегенин айтып, айрым мекеме ишкана жетекчилерине нааразычылыктарын билдиришти. Теманы кабарчыбыз улантат. Бийлик өкүлүнүн эл менен болуп жаткан жолугушууларын Алай районунун тургундары да күткөн. Анткени жашоочулардын айта турчу арыз муңу көп. Негизгиси болуп тоолуу шарттагы ооруканаларда адистердин жетишсиздиги. Аны менен катар элди эсепке албай тоготпогон мекеме ишкана жетекчилерин, оорукана башчыларын тартипке салып берүүнү суранышты. Элиттиктердин айтымында тартипке салчу киши жок. Өз билемдик менен каалагандарын жасап жаткандыгына токтолушту. Барсаң мына жүрөктө сен кийипсең эмнесиңен деп ойлойм. Оруп атасыңбы, не өлгөн турсаң уже дальнейший текшерип туруш покажение чыгарып коюшат. Мына мен өзүм башыман өттү. 86 чыккан атамы алып келип, 10 күн терекеде жаткырдым, 10 күн кардиология жаткырдым. Акыры болгон бош капардым. Ал эми башка аймактардагыдай эле пенсия, пособие алуудагы көйгөйлөр, жер тилке тартыштыктары сыяктуу маселелерин бийлик өкүлү тиешелүү кызмат жетекчилеринен жеринен жооп бердирсе, айрымдары буга чейин жылдап бүтүрө албай жаткан көйгөйүн чечүү мүмкүнчүлүктөрүн алышты. Улуттук банктын критериялары бар депчи. Анан биз билебиз да, мисалы 200 миңге чейин эч кандай залог пологсуз бере аласыңар, мисалы, туурабы? Аны эмне айтпайсыз ошонучу? Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык облус башчысынын эл менен болгон жолугушуусу чек арага чектеш Чоңалай районунда уланды. Чоңалайда да ооруканадагы дарыгерлер тартыштыгы негизги көйгөй. Мында көз дарыгери жана акушер-гинекологдун жоктугу кедергисин тийгизип жаткандыгын айткан элеттиктер алгач ушул маселе чечилсе дешет. Мына больница боюнча туңгуч келиндерди Оштайда ушул Жумалай журтта бар, бунда Чоңалай боюнча шуга бир врач келтирип берсеңиздер. Мен врач жетишпеби же кандай же неме деген себепте дагы жумушка жөнөтөсүздөр. Себеби эмнеде? Бизде протокол менен иш алып барабыз, төрөктөрдү жанагындай бир көрсөткүчтөр болсо биз областтык деңгээлге жөнөтүшүбүз керек. Ошол себептен биз жөнөтөбүз аларды. Элеттиктер кайра иштетүүчү ишкана жана чакан бизнести өнүктүрүүгө жеңилдетилген насыя алууда кыйынчылык жаралганын айтып, 6% насыя тууралуу али күнгө чейин билбегендер бар экендиги аныкталды. Ошондой эле тургундар аймакта көмүргендери иштеп жатканы менен, бирок кара алтынга болгон нарктын түшпөй жатканы боюнча сындар айтылып, баасын түшүрүп берүү талабын коюшту. Көмүр Оштода окшош, бизде да окшош, көмүр бизден чыгат. Эми кыйналдыкта кышта кар басып калат экен, көмүрдү арзандатып берсеңиздер, жок дегенде 5 сом түшүрүп берсеңиздер. Эгерде жакшы казыр ушул жерде жакшы иштете турган болсо көмүр келди. Мен айттым го. Чоңалай элге бекер бере турган мүмкүнчүлүк болот Кудай кааласа. Ана болсо жана 2 сом деген сөз түрдө түшүрүп беребиз 2 сом жок деген. Облус башчысынын айтымында мындай жолугушуулар эл менен бийликтин ортосундагы мамилени жандантат. Мындан улам жай айларынан баштап ар бир айда жыйын өткөрүү пландалууда. Ал эми эл нааразычылык билдирген мамлекеттик банктардын мекеме ишканалар жетекчилердин иши каралып, жыйынтык чыгарым билдирди. Чоң райондордо болгон эле 100 киши, 120 киши эле ошол насыяларды алып атыптыр да. Анан эми мен бул боюнча жогору жака айыл чарба министрлигине жазамын. Себеби дегенде ошол айыл банктын төрагалары ошолор болуп эсептелет. Бул Кара Суу районунда болду, Алай районунда болду, мына Чоңалай районунда болуп атат. Мен сөзсүз түрдө кайрылып туруп, ошо жетекчилердин бир жазага тартыш боюнча кат жөнөтөм. Жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча протоколдор жер-жерлерде кабыл алынган тапшырмалардын аткарылышын кийинки көзөмөлгө алуу үчүн президенттин администрациясына жөнөтөлөрү да белгиленди. Исхак Туратбеков, Кайвыл Авазбек уулу, Ош ТВ. Ош шаарындагы өзүн өзү өлтүргөн окуучулардын мектеп директорлоруна аймактык милиция бөлүмчөсүнө жана аймактык башкармалыктарга сөгүш берилди. Бүгүн Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулованын жетектөөсүндө жыйын өттү. Иш-чарага ата-энелер комитети, мектеп директорлору жана социалдык кызматкерлер катышты. Анда президенттин жарлыгына ылайык аткарылып жаткан аракеттер көтөрүлүп, өлкөнүн өзөгү болгон жаш муунга татыктуу тарбия берүү талкууга алынды. Жыйындын соңунда ата-энелерге сунуштар берилип, мектеп мугалимдерине жоопкерчиликти дагы да күчөтүү тапшырмасы коюлду. Балдардын тарбиясы бир эле мектепте тарбия алышпайт. Балдар мектепте бир 5-6 саат убакыт эле жүрүшөт дагы. Калган убактысы бул көчөдө жана үйдө болот да. Бул жерде ата-энелердин жоопкерчилиги жөнүндө абдан чоң маселе турат. Ата-энелер ошол мыйзамда, конституцияда жазылган
жоопкерчилигине бүгүнкү күндө толук кандуу мындай өздөрү жоопкерчилик албай жатышат деп айтсам болот да. Еске салсақ, жаңалықтарды сіз түз эфирде көріп жатасыз, маалыматтар менен тааныштырууну улантабыз. АКШ-нын мамлекеттик катчысынын жарандык коопсуздук, демократия жана адам укуктары боюнча орун басары Узра Зея Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен кызматташуу жөнүндө жаңы келишимге кол коюуга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал 15 апрелде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен жолугушууда маалым болду. Жолугушууда Эдил Байсалов Кыргызстан адамдын негизги укуктары менен эркиндиктерин, мыйзам үстөмдүгүн жактай тургандыгын, өлкө жетекчилиги болсо АКШ менен кызматташууну активдештирүүгө даяр экенин айтты. Кыргызстан менен АКШ-нын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтонда кол коюлган. Бул документти Кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу жаңы келишимге байланыштуу техникалык сүйлөшүүлөр 2021 жылы соңуна чыккан. АКШ 1991 жылы 27 декабрда дүйнөдө биринчилерден болуп Кыргызстандын эгемендигин тааныган. Кыргызстандын чет өлкөгө АКШ долларын алып чыгууда чектөө киргизген токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык чет элдик жарандар өлкөдөн накталай түрдө 5000 доллардан ашык каражат алып чыга албайт. Кыргызстандын жарандарына 10 000 долларга чейин чек коюлган. Андан көп сумма болсо 10% төлөм киргизилет. Бул өлкөдө экономикалык коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн кабыл алынган чара экени. Токтомдун аткарылышын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев көзөмөлдөй турганы кабарланды. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар Орусия менен Украинанын ортосундагы окуядан кийин кымбаттай баштаган. Март айында 1 доллар 106 сомго чейин жеткен. Ошол тапта менчик акча алмаштыруу жайлары менен коммерциялык банктарда 1 доллар 84-86 сом болууда. Улуттук банк расмий курсту 81 сом 39 тыйын деп белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Electricity de France компаниясынын Россия жана КМШ мамлекеттериндеги өкүлчүлүгүнүн директору Лоран Пагонан менен жолугушту. Ошондой эле жана Франциянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Франсуа Делаус менен дагы жолугушту. Анда өлкө энергетика тармагындагы, анын ичинде энергиянын кайра жарылуучу булактарын ишке ашыруу долбоорлоруна катышууга кызыктар инвесторлордун сунуштарына ачык экендиги айтылды. Француз өкүлү энергетика тармагындагы долбоорлор боюнча, атап айтканда, ири ГЭСтерди куруу боюнча кызматташууга кызыктар экендигин билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар мындан ары кызматташуу маселелерин иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүү чечимине келишти. Лейлек кичи ГЭСин курууга Насия иретинде 5,6 миллион доллар бөлдү. Бул ГЭСтин эсебинен Баткен облусунун электр энергиясына болгон керектөөсү 3,5%га канааттандырылат. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду Лейлек кичи ГЭСин куруу үчүн 5,6 миллион доллар жеңилдетилген насия бөлдү. Бул тууралуу аталган фонд кабарлады. Маалыматка караганда ГЭСтин кубаттуулугу 5,9 мегаватты, жылдык көлөмү 26,3 миллион киловатт саатты түзөт. Мунун эсебинен Баткен облусунун электр энергиясына болгон керектөөсү 3,5%га канааттандырылат. 1 июндан тартып 7 категориядагы жөлөк пулдардын түрлөрүн жогорулатуу сунушталууда. Анда 410 сомдон 3000 сомго чейин көтөрүлөөрү күтүлөт. Мындай сунушту Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги сунуштап жатат. Министрлик токтом долбоорунун максаты азык-түлүккө болгон баанын өсүшү менен байланыштырууда. Ага ылайык калктын айырылуу катмарына көбүрөөк колдоо көрсөтүү болгон. Кыйналып калат экенсиң, мына химия алганда ар кандай саатты кыйналат экенмин. Алтынай Нышанова 4 жылдан бери илдет менен алышып, учурда ал 3-топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарында. Айына 1,5 миң сомдон жөлөк пул алат. Бирок бул сумма жашоо керектөөсүнө жетпейт деп белгилейт. Мындан улам каражатты үнөмдөө үчүн эт азыктарынан баш тартууга туура келген. 1,5 миң жетпейт. Айтам, марттан мурун кайдан баштап, мына азыркыга чейин мен этим жок жашайм.
Қаласаңыз барың, үйімде тандырым жоқ, мен толық нанды да ақшаға сатып алып жеймін. Духовкам жоқ, нан жасап жейін десем. Эми шартым жетпейді, кимисинен сурашым билбейм, мен айла жоқ мэрияга бардым. Мана анысы да айлам жоқ, жардам беріңіз, хотя бы стройка материалға жардам берсе деп ойладым. Мындай жагдайларды эске алган социалдык өнүктүрүү министрлиги жөлөк пулдун суммасын которууну сунуштап жатат. Анда учурда азык-түлүктүн баасы кескин түрдө жогорулап жатканы түрткү болгон. Эгерде сунуш колдоо тапса, Алтынай Нышанова сыяктуу аз өлчөмдө жөлөк пул алып жаткан жарандардын каражатына 500 сом кошулганы турат. Ооба, 1-июлдан баштап көтөрүлөт дейишти, бирок канча сом акчасын айтпады. Кана жакшы болот эле, мен 1000 сомго суу куйдурам. Кана мүмкүн болсо элдерден, өкмөтүмдөн суранам, элге дагы рахматым айтам. Кана кошулуп калып пенсиябыз, карапайым элди, бир гана карапайым эл үчүн дагы мындай бир немелер үчүн дагы кичине өкмөтүбүз карап көңүл буруп койсо аябай сүйүнөт элем. Долбоордо жөлөк пулдун төмөнкү түрлөрүн жогорулатуу каралган. Үй бүлөлүк көмөк жөлөк пулун 810 сомдон 1200 сомго, биринчи топтогу майыптардыкын 2500 сомдон 5500 сомго, экинчи топтогу майыптардыкын 2000 сомдон 3000 сомго, үчүнчү топтогу майыптардыкын 1500 сомдон 2000 сомго, ата-энесинин биринен ажыраган балдардыкын 2000 сомдон 3000 сомго, баатыр энелердикин 2500 сомдон 3000 сомго, улгайган жарандардыкын 1500 сомдон 2500 сомго. Ош шаарында эле 7100 жаран социалдык өнүктүрүү башкармалыгында каттоодо турат. 1118 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 8000 сом жөлөк пул берилет. Ошондой эле электр энергиясынан 700 киловаттка чейинки төлөм үчүн да жеңилдик берилип, 50 тыйындан гана каралып келет. Экинчи топтогу жарандарыбыз 3300 сом алып келсе, 1-январдан тартып 6600 сом болуп 100%га көтөрүлдү. Ошондой эле үчүнчү топтогу жарандар 2700 сом алып келген болсо, 1-январдан тартып 2022-жылдын 5400 сомго көтөрүлүп, ошол январь айында бир топ көтөрүлүп жүргөн. Ал эми азыр 1-июндан тартып ошол көтөрүлбөй калган категориялар бар. Ошо үй бүлөгө көмөк алган, ал эми жалпы оорулуу ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардыкы аз эле көтөрүлгөн болчу, ошолорго дагы кошулуп 1-июндан көтөрүлөт деген долбоор сунуштар каралды. Өлкө башчысы Кумтөр Алтын кени Кыргызстандын карамагына өткөнүн баса белгилеп, анын негизинде айлык маяналардын жөлөк пулдардын көтөрүлүшүн айткан. Ал эми экономисттер казына үчүн өлкөдөгү жумуш орундарын көбөйтүүнү сунуштап жатышат. Андан түшкөн салык, пенсия, жөлөк пул айлыкка жумшалат деген таризде. Эмгектенип жаткан, жумушу бар жарандардын эсебинен көтөрүлөт да. Эгерде бизде жумушсуздук менен күрөшүп, жаңы жумуш орундары түзүлсө, ошол ар бир жумуш менен камсыз болгон биздин жараныбыз өзүнүн социалдык чегерүүлөрүн которот да, өзүнүн эмгек акысынан мамлекетке которуп турат. Ошол социалдык чегерүүлөр келип туруп, анан кийин ошол биз социалдык камсыздоого, социалдык жардам берүүгө мамлекетке мүмкүнчүлүк түзүп берет. Өкмөт буга чейин айлык маянанын суммасы 1-апрелден тартып 50%га чейин жогорулай турганын билдирген. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын категориясына карап, айына 800 сомдон 5500 сомго чейин жөлөк пул төлөнөт. Учурда өлкөдө 172 000 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоодо турат. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Муктаждыгы бар жарандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Бул багытта Ош жана Жалал Абад облусундагы социалдык жактан муктаж 120 жаранга күнүмдүк жашоого керектүү азык-түлүк берилди. Үмүт жарыгы кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулуп, жеке ишкерлердин, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашырылды. Алардын негизги максаты калктын аярлуу катмарындагы тургундарга жана социалдык муктаждыгы бар жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүү. Аталган иш-чарага уюмдун жетекчиси жана майыптуулугу бар жарандар, жаш балдар жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр келишти. Аларга азык-түлүктүн сырткары ооз ачарга карата ысык тамак да уюштурулган. Бул бир гана ифтар болбой, жана бул жакта ар бирине бирден азык-түлүк башкача даярдаганбыз. Бул ифтар жана бул баштыкчалар бул шаар ичиндеги каладагы жеке ишкерлердин тарабынан, жеке тургундар тарабынан чогулган каражат. Кудай буйрса ушу ыйык Рамазан айында ушундай жакшылык иштерди жасап, ушунча адамдын башын бириктирип отурабыз. Кудай буйрса биз ортодо бир гана себепчи болуп беребиз. Жана ушундай муктаждын негизи биздин максатыбыз ушу шаар ичиндеги мындай
мына муктаж болгон адамдарды жок кылуу максатында, эми жок кылуу негизи кыйын деп ойлойбуз, бирок кичине болсо дагы ушул нерсеге мындай күчүбүздү жумшаганга аракет кылып жатабыз да. Ош шаарында жазуучу Айбарчын Сыдыкованын 2 китебинин бет ачары болуп өттү. Салтанаттуу иш-чара Ташмияшев атындагы облустук китепканада өтүп, ага маданият өкүлдөрү, жазуучулар жана китеп сүйүүчүлөр катышты. Жазуучунун Махаббат ыйык сезим, Периштеңе айланайын түн менен аттуу китептери анын ыр жыйнактарынын топтому менен жазылган. Китепке анын бала кезинен жазып жүргөн ырлары да камтылган. Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучулары китептин авторлорунун ырларынын көркөм окуп, сахналаштырылган көрүнүштөрдү да тартуулады. Бул Айбарчын Сыдыкованын жарык көргөн 3-чү китеби. Буга чейин Ыйык жерлер баяны аттуу китеби да чыккан. Баягы азыркы учурда баягы адамдардын бардыгынын өзүнүн жан дүйнөсүндө бир төңкөрүш жашагысы келген учур болуп атат да. Мен да өзүм чыгармачылыгымда буга чейин деле китептерим ачылышын өткөрүп келгенмин. Азыр ушу 2 китебимди бирге өткөрүп атам да. Рамазан айында өтүп атат, бирок ошондо дагы адамдардын ушу бири-бирине болгон кайрымдуулугун билип атам да. Менин эми китебиме кайрыла турган болсом, бул китеп жалаң ыр поэзияга арналган. Аны мен жазган ырларым бардыгына азыркы учурда 10 чыгып, элдин арасында аткарылып жүрөт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Эми алдыда эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев таныштырат. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат Азамат мырза, эртеңки салуу күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Чет элдеги урунттуу окуялардын такталган топтому менен түз эфирде дүйнөлүк жаңылыктарды тааныштырууну баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.